Чынтемир Асқаров «Ойғонғон сезім» әңгіме. Назарбек қария 60-қа шыққанда 40 жыл бойы жашаған кемпірінен айырылып қалды. Емі қантмегілі тағдырдың бұйрығына башы еді, бірақ көкірек толы қайғысы басылар емес. 17-ге жаңы шыққан сол құлдаған жаш қызды ала қачып келіп, дал ушул үйгө түшүргөнү кайталанып улам эсине түшө берет. Сулуулугу, тулку ою башкалардан өзгөчө көрүнчү Назарбекке. Көшөгөдөн чыкпай эркелеткени, бактын ичине кирип алып, кубалашып ойногондору, суу жээктей басып келе жатып, суу чачышып, шөлбүрөгөндөрү басса турса эсинен чыгар эмес. Экөө мындай таттуу күндөрүнүн далайын баштан өткөрүп, кийин 3 уул бир кызды болду. Балдарын үйлөндүрүп, өсүнө үй салып, өз-өзүнчө бөлүп койду. Кенже кызын жакында эле турмушка чыгарып, кудаларын күтүп жөнөткөн. Көптөн бери илешкен кесели акыры кемпирин алып тынды. Кемпири жаңы кайтыш болгон күндөрү сакалына чейин жашын шорголотуп ыйлап жүрдү Назарбек карыя. Баарынан да баласы менен келини талаа жумуштарына чыгып кеткенде кокулой баш калат. Эптеп чай кайнатып дастаркан үстүндө отурат да, жалгыздыкка көнбөй, ичи бук болуп сыртка чыкканча шашат. Кантсе да жалгыздыктан кутулар эмес. Талаа жумуштарына шашылып бараткан адамдар да жарым минутта сүйлөшүп турбай, баш ийкей салып өтө беришет. Кешинде үчөө болуп тамакка отурганда бабыр шапыр болуп, үй бүлөлүк тиричилик жөнүндө сөз козголо кетет. Ушунда гана көкүрөктөгү таруудай өйкөгөн нерсе унутулуп чери жазыла түшөт. Бирок ал көпкө эмес. Табак аяктар жуулуп, ордуна коюлган кезде келини тиги чоң бөлмөдөгү кроватка төшөк салып, кылактай басып өз жагына кирип кетет. Анан баласы кирип, чоң тамдын ичи жан адам жоктой тынчтыкка бөлөнөт. Мындайда кемпирин кантип эстебей кое алат? Эрте кечте чайын, тамагын берип, маңдайына отуруп, жаш күнүндөгүдөй күлкүсүн төгүп тамашалашып отурар эле. Назакеңдин да үйрөнгөн кылык жоругу бар болчу. Ал алды менен мойнун короздордой койхоңдото коюп анан жан башынан чымчый калчу. Кемпири кээде селт этип чочуп кетсе, кээде байкап калып, өзүн чымчылаганга ат койчу. Кадыр эсе чулмалаша түшкөндө, койсоңчу абышка, балдар кирип келип калса, итаби ирден кетип жүрбөйлү? Дечү кемпири. Чиркен, мына ушундай сонун күндөр өтүп кеткен экен. Арадан 4 жыл өттү. Кемпиринин муң кайгысы көкүрөгүнө селдей уюп жүргөнү менен бара-бара кайгы муңу азая түшкөнсүдө. Мурда үйдө жылбай отурса эми тиги чоң айылдагы поштага барып пенсиясын өзү алчу болду. Бул бир жагы убакыттын өткөнүн билбей калса, бир жагы көкүрөгүнө шооласым ал бир сезим уялап, ал жан дүйнөсүнө тынчтык бербей, ойдон ойго чырмалды да калды. Ал мындайча эле. Бая күнү пенсия алып келатып кичинекей комокко кайрыла калган. Аке, сизге эмне керек эле? Деп, комоктон баш баккан аялды көрүп, жүрөгү оозуна келе түшкөн. Аны дана тааныды. Мындан 15 жыл мурда ар кайсы чарбаларда жетекчи кызматтарда иштеген кишинин аялы эле. Тагдырды кантип болжолдой аласың? Ал кишинин авариядан кайтыш болгонун мурда эле билгени менен, аялдын бул жерде иштеп калганын бүгүн көрүп отурат. Чылым алайын дедим эле, мүмкүн болсо. Жаш жигиттей именип акчасын сунду. Аял бир пачка чылым берип, 5 сомдук карматты. 1 сом мага карыз болдуңуз. Дагы бир келгенде таштап кетерсиз аке. Жок, кайра 5 сомумду алыңыз. Кайра келгенде ансыз да чылым алам. Назарбек карыя болбой отуруп 5 сомун аялга тапшырды. Бир топко кайсыланып турганы менен, тигил аял акчасын эсептеп, дептерине бирдемелерди чиймелеп көңүл бурбады. Ооба, убагында келишкен келин эле. Районго барган сайын көрүп калып көзү чачырап кетчү. Мен деген жигиттер ээрчеген менен бирөөн да теңине албай, жөнү жок жармашкандардын жаагын жапкылчу. Канча айткан менен жетекчи кызматта иштеген күйөөсү тотуккучтай кийиндирип, кош кайыңдай болуп бирге басар эле. Эми көрчү, кичинекей комокто кечки суукка карабай минтип отурганын. Негедир сезими дөрттей түшүп, тигил аялды карап калды. Баятан бери иши менен алектенип аткан аял эми гана көңүл бөлүп, али кетелик белеңиз, деди.
Жок, сизден бир нерсени сурайын дедим эле. Сураңыз? Аял аң-таң болуп Назарбек карыяны карап калды. Күйөөңүздү таанычу элем. Андан туяк барбы? Аял томсура түшүп ыйлап жибере тургандай кирпиктери бат-бат ирмелип калды. Андан туяк жок. Жалгыз бир үйдө жашай албай, эжемдикине көчүп келгем. Берге келгене көңүлүм чайыттай ачылатышты. Анткени балдар кирип чыгып, үйдүн ичи опур-топур. Анын үстүнө иштен чарчап баргандан кийин жакшы көргөн адамдарың менен кобурашып отурганың өзүнчө эле жыргал экен. Жалгыздыкты да айласыз башыман өткөрүп атам. Жалгыздык аябай жанга тиет тура. Аялдын ачык айрымдыгы мурда тааныш болбосо да, азыр ментип көңүл бөлүп сүйлөшүп турганына ичи жылый түштү. Өзүнүн да жалгыздыгын айтып, макул десең, бир үйдө экөө болуп жүрөлү деген оюн айткысы келди, бирок тигил аял өзүнөн 15-20 жаштай кичүү эмеспи? Картайганда кагуу же уят болбойн деди да, ойлуу үйүн көздөй жүрөдү. Негедир ошол түнү жүрөгү алып учу уктай албай койду. Кап, жаш болуп турганын карачы. Эч болбосо дагы 5-6 жаш улгайыңкыраак болгондо жакшы болот эле го деп ойлонду ичинен. Кемпир эсине түшүп денеси дүрдей түштү. Ал чалынын оюн түшүнүп, Назарбек, экөөбүз таза ак жүрдүк эле го. Эми төшөк жаңырткың келип атабы? Антсең арбагым ыраазы болбойт. Жаман ойлордон арыл, кутул. Акылыңа кел абышкам. Балдарыңдын кашында аз калган өмүрүңдө тынч жүрө бербейсиңби? Деген сыйт. Аттиң арман. Эртелеп кетип калбай, жанында жүрсө, мындай башты айландырган ойлор кайдан келет эле? Анын үстүнө кандай ынтымактуу ысык жашашты. Ошонун баарын кайдан унутат? Жанагы аял шайтандай болуп кайдан жолукту? Ал болбосо бүгүнкүдөй болуп уйкусу бузулат беле? Ошондонбу Назарбек карыя түнү бир окумга чейин төшөгүндө оналактап жатып, таң атарда гана көз ирмелди. Эртеси барсамбы барбасамбы деген эки ача ойго келип, ал ойлор жанын жай алдырбагандыктан акыры жорго атын токуп алып, балдарына поштого баратат элем деп, шылтоо менен кечээки жерине жөнөп кетти. Аял кичинекей комогунда жалгыз отуруптур. Назарбекти көрөр замат ордунан тура калып, келиңиз аке, чарчасаңыз мына бул жактан кирип отургучка келип отурсаңыз болот. Жок, аяш, ат менен келип чарчады дейсиңби? Ушул жерде эле туруп турам. Мынагу 10 сомду алып, кечээки жеккен чылымдан бир башке берип койсоң эле болду. Кудай урган бул чылымды таштай албай кыйналып жүрөм. Баягы күнү бир жума тартпай койсом түшүмө кириптир. Оңбогон жолдош экенсиң деп жерге бер түкүрүнүп алып кайра тартып алдым. Жумшак адам турбайсызбы? Катуу адам болгонуңузда бир таштагандан кийин таштап коймоксуз. Туура айтасың, Аяшжан. Жумшакмын. Ошол жумшактыгымды рахматы кемпирим көп айтар эле. Сиз да мендей жалгыз турбайсызбы? Ооба. 4 жылдан бери жалгызмын. Өзүң айткандай, мени да жалгыздык жүдөтүп жүрөт. Аял сөзүнүн төркүнү кайда бурулуп баратканын түшүндү, айтор көздөрүн күлмүңдөтүп Назарбек карыяны карап калды. Ал караш көптөн бери ойгон элек жүрөгүнө от чачып койгонсу да. Аялды тике карай албай томсуруп туруп калды да, чылымын бурулдата тарта кетти. Аял менин оюмду жакшы түшүндү. Эми эмне десем? Эки жалгыз бир түтүн бололу десемби? Коюңузчу абышка, тең-теңи менен, тезек кабы менен деп ыргып кетсе эмне кылам? Кой, дароо эле айта салбай, ушинтип келе берип, оңтой келгенде оюмду айтып көрөйүн. Назарбек дагы көпкө ошол жерде турат беле, ким билсин, бир жаш жигит аялы менен келип, комоктун оозун жаап калышты. Кетүүгө камынып жаңы эле бурула бергенде, кеттиңизби, жакшы барыңыз, деген аялдын үнүн укту. Бир нерсе алайын деп келген тиги экөө Назарбекти бурула карап калышты. Ооба, кеттим. Эртеңге чейин жакшы туруңуз, деди Назарбек тигиге жооп кылып. Ошентип күндөр өтө берде, Назарбек келет, чылым алат, көпкө сүйлөшөт. Аял жылуу узатат, Назарбек ички сырын ачыкка чыгара албай кете берет. Уйкусу канбай көзүн шиштип келген күндөрү аял аны сезе коет да,
Болбой жатып комогундағы плитаны иштетип печенье менен чай берет. Эмнеге эле келе бересиз? Жумушуңузду ачык айтсаңызчы, дебейт аял. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде баласы ысык ата курортуна жолдонмо алып келип калды. Эмнеге барат элем? Ооруп аткан жерим жок, деп жакшы эле кыйыктанды. Бирок колдо бар акчаны жумшап алып койгон жолдомо бекер күйүп кетмекпи? Айла жок кетүүгө аргасыз болду. Кетээр күнү аял менен жакшылап коштошуп кетейин деген ой менен комокко келсе, комокто чоң кара кулп салынып туруптур. 1 саат, анан 2 саат жанында турду. Биринен кийин кишилер келип, товарга кеткен турбайбы, деп кетип калышты. Үмүтү үзүлгөндөн кийин атка минип айылды көздөй жөнөдү. Эч нерсе эмес. 20 күн бат эле өтүп кетет. Келерим менен чапанымды сыйрып алса да ачыгын айтам. Ага чейин оорубай сыктабай жүрсө болду. Кокусан алып калсам, кемпирим, мени кечир. Жалгыздыктын айынан ушуга барып атам. Сен ала жипти аттабай өтсөң, мен да аттаган жок элем. Бул да болсо Кудайдын буйругу чыгар. Мени кечир. Түмөн ойлор менен алып бурушуп үйүнө келер менен курортко камына баштады. Курортто комоктогу аялды ойлой берип, жакшылап эс алгандай да болгон жок. Үйүнө 4 күн мурда келип, эртеси эле поштага барам деген шылтоо менен комокко жөнөдү. Баягы комоктун жанына дагы бир комок туруп калыптыр. Баягы көрүп жүргөн аялдын комогу дагы эле жабык. Бул кандайча мындай, деп оозуна сөз келе бергенде эле комоктун жанында турган 3 аялдын кобурашкандарын угуп калды. Жакшы аял, болгондо да жакшы аял. 70ке чыккан дебесек, эсен молдоке да жаман адам эмес. Заңгыраган үйү бар. Балдары бирден машина минип жүрүшөт. Ичем десе ичип, кием десе кийип жүргөндөрдөн. Ага барса жаман болбойт. Жесир болуп да көрдү го. Байлыгына байпагым дегендей, ал чалдын кимге кереги бар? Айтса айтпаса да ычкырына чалынып жүргөн чал чыгар. Байкуш Гүлай, жап-жаш бойдон али. Эгер барса убалай, убал. Ал биздин проблема эмес, Гүлайдын проблемасы, деп 3-чү аял колун шилтеди. Назарбек карыянын ичи өрттөнүп кетти. Эмне кылаарын билбей турган жеринен кыймылдабай, бутунун тырмагынан баштап башына чейин титиреп чыкты. Заматта өзүн жоготуп, жер айлан көчөк боло түштү, бирок дароо өзүнө келип, тигил 3 аялга шылдың болбойн деген ойдо атын көздөй шыпылдап басты. Антон Чеховдун чиновниктин өлүмү деген аңгемесин курортто жүргөндө кайра окуган. Анда чиновник генералдын катуу кыйкырыгынан кийин кроватына келип жан берет эмеспи? Эми ага өзүн салыштырды. Аттан түшүп, үйгө кирери менен жатып жүргөн кроватка кулады. Чиновникке генералдын ачуу кыйкырыгы жүрөгүнө катуу соккурса, назакеңе ичиндеги буркан шаркан түшкөн күйөт, андан да катуу соккургансыды. Чиновник менен өзүнүн азыркы абалы окшоштой сезилди. Мына ушул зор күч азыр эле уктатып коебу деп кооптуна түштү. Бул соккуну канча саат, канча күн көтөрөрүн өзү да билбей, дүрсүлдөгөн жүрөгүнө алаканын төшөп, кыймылдабай жата берди. Арадан 4 саатпы, 5 саатпы өтүп кеткендей болду. Бөлмөнүн эшиги ачылып, баласынын кирип келгенин көрдү. Атасынын бозоруп жатканын көрүп чочуй түштү да, чекесин сыйпалап анан колундагы кагазды атасына сунду. Ал комоктогу аялдын каты экен. Сизди курорттон келип мага бурулганыңызды ал жерде турган аялдардан уктум. Алар билип билбей эле мен жөнүндө ушак айың сөз айтышыптыр. Ага ишенип жүрбөңүз. Сиздин таанышыңыз Гүлай, деп жазыптыр. Назарбек сөздүн маанисин түшүнүп, кайратына келе түштүбү, кроватынан баш көтөрүп, чылымын бурулдатып тарта кетти. Бир канча убакыттан кийин чапанын желбегейи жамынып сыртка чыкса, жагымдуу майдаланган жамгыр жаап жатыптыр.